Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Келиңиздер, бүгүн сиздер менен бышта кошулган аягындай даамдуу, ошону менен биргеле назик запеканка жасайбыз. Видеону аягына чейин карап, мен менен бирге болуңуздар. Эң биринчи бизге быштак керек болот. Ушундай кылып, блендердин жардамы менен эзип алсак болот. Мынакей ушундай кылып даярдап алдык. Бир четке ала турабыз дагы. Жумуртканы сарысын агын ажыратып алабыз дагы. Ушундай кылып даярдап алабыз. Мынакей даяр. Эми жумуртканын агын эч нерсе кошпой эле миксерлеп алабыз. Кыздар, бизде аппак болуп көбүрүп чыгыш керек. Мынакей мындай ушундай абалда болуш керек. Бир четке ала турабыз дагы. Творог менен жумуртканын сарысын жакшылап миксерлеп алабыз, кыздар. Мынакей миксерлеп алдык. Андан кийин жылуу сүтүбүздү куюп, шекер салабыз. Жана сгушонка салып, жакшылап 1-2-3 мүнөттөн миксерлеп алабыз. Көп деле миксерлештин кажети жок. Андан кийин бул жерде кукурузный крахмал кошулат. Мынакей биздин массабыз даяр болуп чыкты, кыздар. Эми биринчи чайып алган жумуртканын агын ушинтип 2 бөлүп кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Мынакей өтө деле көп аралаштырыштын кереги жок. Бир массага түшсө болду, кыздар. Андан кийин формабызды ушундай чекесин майлап алсак болот. Эми даяр болгон массабызды коюп, 180 градуста бышырып алабыз. Мынакей 20 минут өткөндөн кийин, ушинтип кызарып баштагандан кийин үстүн фольга менен же ушундай пергамент кагаз менен жаап койсоңуздар болот. Болбосо үстү күйүп кетиши мүмкүн, кыздар. Мынакей биздин запеканкабыз даяр болуп чыкты, кыздар. Аягындай даамдуу, ошону менен биргеле назик, сонун запеканка болот, кыздар. Сиздер дагы сөзсүз түрдө даярдап көрүңүздөр. Толук муздатып алып, ушундай кылып кесип, үстүн коздосоңуздар болот. Мынакей. А мен болсо сахарный пудрадан себип, сгушонка менен коздоп койдум. Дагы да даамына чыгат. Эгерде видео жаккан болсо, ой пикириңизди калтырып, лайк баса кетип, досторуңуз менен бөлүшүп койууну унутпаңыз. Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Ушундай кылып алып, дасторконго тарта берсеңиздер болот. Тамагыңыздар даамдуу болсун.